Дал ушул айылда 9 балалуу үй бүлө жашайт. Өзүм эсимде жок да, апам айтат, сен кичинекейиңде эле эме түйшүкчүл болчуң деп. 9 балага тамак дайындаш деле оңой болбосо керек. Бүт жасайт, окатты бүт, плов базат, камыр ачытат, нан кылат, бирөө каш ичет. Аларга өзүнчө каш ичем дегендерге каша. Тойго алып барыш үчүн сиздерге бир машина ас кылып катыш керек. Жок. Анан бир жолу кызык окуя, жолдошум экөөбүз аяш отурушка кетти, анан келсек бул кичирээк кез болчу. Баары сени угабы? Көйлөк кылбайт булар. Мен кереймин деген кишинин үйүндө 3 түр варенье, 3 түр салат турат да. Балдардан көрөбүз жакшылыкты деп төрөй бергиле демекчимин. Коркпой эле төрөй бергиле. Алыскы бакубат жашаган үй бүлөнүн бактылуулугун чагылдыруу үчүн Сокол Медиа бул ирет Талас облусундагы Бакай Атай районунун Кең Арал айылына келип калдык. Дал ушул айылда 9 балалуу үй бүлө жашайт. Саламатсызбы Гүлбарчын айым, балдарыңыз жакшыбы? Жакшы. Аманчылыкта жүрөсүздарбы? Силерге да рахмат, келгениңерге, жүрүп киргенсиздер үйгө. Жараңыздар үйгө кирип, маектешибизди уланталы. 9 балабыз бар. Эң улуу Али, анан Усман, кийинки 3-чү кызыбыз Ася, 4-чү кызыбыз Рабия, Умар, анан кийинкиси Раяна, анан бул бала Абдуллах, Абдурахман, анан Хамза. Эң улуңуз канча жашта? Эң улуубуз 7-чи класс. Кичүүсүчү? Кичүүсү 2 ай болду буюрса. 12-деби? 3 ай болобуз, 3 ай. Арекам 12-де. Канча жашыңызда турмушка чыккансыз? 19-да чыккан. 19 жашыңызда. Жолдошуңузчу? Жолдошуңуз канча жашта? 24 жашта болчу. Жолдошуңуз эмне менен алектенет азыр? Жолдошум азыр үй тириличи, дыйкан чарба менен эле. Мен окуу жайды деле бүткөн эмесмин. Ошо. Үй кожо экеси болуп, көзгө толумдуу балдарды тарбиялап аткан турбайсызбы? 9 баланын 9 кырлуу, 9 сырлуу баягы таланттары болсо керек өзүнчө. Ар биринин кыялдары өзгөчө болсо керек. Айтып өтсөңүз, кимдин кыялы кандай? 9'un кыялы 9 бөлөк. Анан көбүнчө ошо жаныңарда отурган шустырыйраак баарын байкап турат да. Анан мындай шок да, үйрөтүп койгон кишидей сүйлөйт да. Кез-кезде сырттан кошуналарым келатса, апам уктап атат, апам Таласка кеткен деп сырттан эле мага келтирбей эле жөнөтүп жиберет экен да. Анан ошо айтып атам, өткөндө бул 7-чи балабыз төрөлүп келгенде кыз экенде ойлосо керек депчи. Анан ортодо 3-4 күн өтүп калган. Анан жалаягын которуп атсам, кыйкырып жиберди. Ай, мунуң ардагы эркек турбайбы деп. Анан бир жумадан кийин байкаптыр да. Өзү кыз бүтсө керек да. Көп айтып отурса кыялдары 9'нуку 9 бөлөк, тамак болгон табиттери да бөлөк, кийим көлгөн болгон табиттери да бөлөк. 9'ун ою менен болгонго аракет кылабыз атасы экөөбүз. Ошо. Башында суроо өттүрмүн. Канча кыз, канча 6 эркек, 3 кыз. Ой, кут болсун. Баягы айтып койбодуңуз, 9'унун 9 башка табити бар депчи, тамак болгон табиттери. Тамак дайындап атканда кантип дайындайсыз? 9 балага тамак дайындаш деле оңой болбосо керек. Бирөө каш ичет, аларга өзүнчө каш ичем дегендерге каша, калганын бирдей эле тамак кылам. Анан кээде бир оюндагыларын бир баарыныкын оюндагыларын кылып калбасак, анан анчейинде көндүрөм да, күндө баарыбыз чогуу ичкенгечи. Ал мага деле кыйын да жазашчы. Бул бийлейт, мунун жалаян которуш керек, эмгизиш керек дегендей. Бунум да эле кичекей. Анан чоңдору сабакка кетип калат эртең менен. Анан мен 4 кичинекей мен калам, 5 мектепке кетип калат. Алар келгенче тамактарын ырастап, кийимдерин жууп, баарын кылганга аракет кылабыз. Үйсү жыйнап, кийимдерин ырастап, мектептен келип тозуп алып, курсактарын тойгузуп, анан тапшырмаларын аткарабыз. Күнүм ушулар менен өтөт. Мамлекет тарабынан сиздер жөлөк пул аласыздарбы? Алабыз. Ар бир балага 1200 болгондо, баарына 10800 алабыз. Мындай карап келгенде, аны деле жеткириш кыйын да. Жеткириш кыйын. Ошо кайнатамдар көп жардам берет да. Ошолор камсыз кылышып көбүн. Ошолор Кайнатам деп айтып калдыңыз. Жолдошуңуз канча бир тууган? Жолдошум 4 бир тууган, 2 кыз, 2 эркек. Канчанчысы болуп калат? Жолдошум 2-чиси. Сиз өзүңүз канча бир туугансыз? Биз өзүбүз 3 кызбыз, мен кичүүсүмүн. Жолдошуңуз 4 бир тууган, сиз 3 бир тууган. Турмушка чыгып атканда ошол кыялдадыңыз беле, 9 баланын энеси болом деп? Апам айтат, мен турмушка чыга элек деле, кичинекейимде бул балдарымдай кезинде өзүм эсимде жок да, апам айтат, сен кичинекейиңде эле эме түйшүкчүл болчуң деп, анда жаа мындай игрушкалар жок, чыйгурчактар эмес беле.
чий курчактардан 10-15 курчак кылып эле дейт, ар бирин жаткызып алып оозуна тамак куюп, ар бирине көйнөк тигип эле ошондой түйшүкчүл болчуң дейт. Анан ошол ортоңку эжем 3 балалуу катар менен үчтү төрөп анан айылдап барсам эле ошондо эле эжем айтчу да, ай Баатыр эне келатыр, ай сен ушу Баатыр эне болосуң депчи. Эми Кудайдын каалоо экен, ал эжем жок азыр. Анан күлүп калчубуз да. Баатыр эне болом буйруса десем, сен болосуң депчи, 3-чү балам деле айтчы. Кудай оозума салгандай Баатыр эне болуп отурам эми. Кудай кут кылсын. Айтып өтсөңүз, негизи азыркы турмушта, азыркы жашоодо 9 эмес, 1 баланы эле тарбиялоо кээ бирлерге кыйынга турат. Сиз кантип тарбиялайсыз? Мисалы, тентек кылып атса, кантип жөнгө саласыз дегендей? Тарбияды жолдошум экөөбүз беребиз. Мен мисалы эми булар баары бир эне жумшак болот эмеспизби? Канча урушсак деле баары бир эненин сөзү жеңил тиет да буларгачы. Анан жолдошума 1 айда 1 же 1 айда 2 жолу бир сыйра тарбиялатып коем. Ал эми катуураак а деле урбайт. Катуураак айтып коет да, анан ошонусу жетет бир 10-15 күнгө заряд да аныкычы. Уже 10-15 күнгө чейин атаң айтам, атаң келатат десең, уже сестенип калышат да. Анан кийин кайра эле ошо 15 күндөн кийин дагы чектен ашып башташат, анан атаң келатат депчи. Анан жолдошумдун да тартибимдей катуураак да. Бир күндүк өзүңүздүн күнүңүздү айтып берсеңиз, эртең менен туруп кантип балдарыңызга тамак бересиз? Эртең менен турабыз, 6-да турабыз. Биринчи эле бул кичекейи менен баштайм. Жал аягын алмаштырып, эки кичекей эрте турат. Тамагын, сүтүн берем, смесь ичет да. Анан буга дагы сүт беребиз. Анан кийин сабакка жөнөтчүлөрүн сабакка жөнөтүп, ошол камыр ачтам, кир жуам дегендей, тамак, от жагабыз. Мал сал жайгарат жолдошум, ал келет, чайын берем, ошо менен түштө балдар сабактан келет, кайра аларга чайын берип, кайра эле түшкү намаз болот, анан кийин кечки оокат кылып эле. Ошо менен күндө эле кайталанма жумуш ошентип өтөт. Балдарыңыз кайсы кесиптин ээси болгусу келет? Мисалы, 9-у сизге келип, ар башка кесипти айтышса керек, Тиги кызым айткандай, өзү айткандай врач болом деп. Анан ал өзү бирдекелерге жөндөмдүү да, мындай тиги бар нерселерди. Анан бир жолу кызык окуя, жолдошум экөөбүз аяш отурушка кетип, анан келсек, бул кичирээк кез болчу. Жаңы парда алган элем да. Анан келсек эле парданын гүлдөрүн баарын кезип альбомго чапталыптыр да. Анан кичекейде урушкан эмеспиз. Анан өзү мындай тың, окуудан да сабагы жакшы, баары эле жакшы окушат. Тың аябай врач болом дейт. Бул экинчи балам стоматолог болом дейт. Улуу балам ветврач болом дейт, ал малга жакын. Бул кызым бир ойго токтоло элек да. Тандай элек турбайсыңбы? Ал кичинекейлер азырынча кесипти тандаш элек деле биле албайт. Кызыңыз өнөрлүү кыз турбайбы? Кичинекей кезинде эле өнөргө жакын болчу экен. Деги эле Кыргызда баягы той аш көп болот эмеспи? Жакшылыктарда баардык бала, мисалы мен деле кичинекей кезинде тойго барам, жакшылыкка барам деп ата-энемди ээрчишим да. Сиз кантип ээрчитесиз? Мисалы 9 баланы тойго алып барыш үчүн сиздерге бир машина астык кылып катпыш керек? Жок, биздин атабыз кичинесинен көндүргөн. Эч конокко барганда бир эми кээ бир деле бир тууган, жакын туугандардын үйү болуп калып эле бул кичекейибизди буну же муну көтөр. Эми бул жаңы төрөлдү да, бул төрөлгөн айылда элекпиз. Муну эле көтөрүп кетпесек, баары үйгө калышат да. Анан бул мен орун басарым. Бир эле камыр жая албайт, бүт жазайт, оокатты бүт плов базат, камыр ачытат, нан кылат. Буга ишенип эле тыштап кете беребиз. Бүт кылат да, бул мойнуна алган баардыгын. Анан улуу бала саал, улуулар мындай тентегирээк, бошураак болот экен да, экинчилер жөндөмдүү болот. Улуу балаңыз азыр мектепте экен, Мектепте. Кыздарыңыз дагы колайка жарап калган турбайбы? Колайка жарап. Кызыңыздан сурагым келип турат. Мен жаныма келесиң? Эмнеге кызыгасың? Сүрөт тарткан жагабызбы? Мектепте жалаң бешке окуйсуңбу? Сен инелериң, сиңдилериң көп турбайбы? Апаңа жардам бересиңби? Азамат. Кайсы сабактарды жакшы окуйсуң? Бардыгы сабакта. Сабактардын ичинен кайсылары жагат? Математикабы же дене тарбиябы? Английский жагат. Английскийден жакшысыңбы? Азамат. Сенчи, Умарчик? Умарчик мага аябай жакты да. Мени менен кетесиңби? Шаарга кетпейсиңби? Айткыйчы. Жактыбы? Жок дагы. Усман, апаңа жардам бересиңби сен? Апаң айтты го, мен оң колум Усман деп. Эртең менен турганда эмне кылып жардам бересиң апаңа? Эртең менен турганда мектепке даярдап берем. Балага смесь ичет да. Бөбөктөрүң карашып турбайсыңбы? Апаңдар эмнеге кеткендечи, конокко кеткенде кантип карайсың? Баары сени угабы?
Köylü укпайт булар. Укпасаң эмне кыласың? İşte oyunda. Урушасыңбы? Төшек салып коюп, уктагандар уктап жатып берет. Уктагандарчы? Уктагандар телевизор көрүп отурабыз. Азаматсың, жоопкерчиликтүү боло турбайсыңбы? Усман сени тиш доктуру болот деп айтты го, апаң тиш доктуру болгуң келет дей турбайсыңбы? Азыр сабактарыңды жакшы окуп атасыңбы? Ооба. Мектептен сен кайсы сабактар кызасың? Музыка, матем, орус тил. Булар. Жетишесиңби, мисалы, келип ал бөбөктөрүңө да карашат экенсиң, анан сабагыңды аткарганга жалпысынан жетишесиңби? Ооба. Бөбөктөрүм түштө карашам, анан кечинде. Кечинде аткарып коесуңбу? Мугалимдериң да мактаса керек, э? Усман аябай жакшы бала, баарына жетишет, класстагы активист деп, э? Эжеке балдарыңыз аман болсун, сиздин көз алдыңызда токчулукта, молчулукта, акыл эстүү балдардан болуп чоңойсун. Кыргыздын керегине жараган сиздер сыймыктанган, биз сыймыктанган дегендей. Биздин көрүүчүлөрүбүз көзүңүздөн каалоо тилегиңизди айтып өтүңүз энди. Сиздей баатыр энеден кеп кеңеш уккан биздин көрүүчүлөргө да сыймык болсо керек. Эми биринчи Кудайдан дейт, эми экинчи биз себепкербиз да. Анан эми азыр деген чок заман эмес да, илгеркидей эмес. Азыр деген мен кедеймин деген кишинин үйүндө 3 варенье, 3 салат турат да. Азыр мындай адам кенен пейилди кенен коюп, Алладан үмүт кылып берсең, шүгүр кыла берсең, Кудай таалам бере берет да. Коркпой төрөй бериш керек, бага бериш керек. Ушу балдардан көрөбүз жакшылыкты депчи. Кээ бирлер бар да, эми бирде экини төрөп койло, аны багыш керек, өстүрүш керек депчи. Азыр карап турсаң, бир экини төрөгөндөр деле жашоосун эптей албай жүргөндөр бар. Ал адамдын өзүнөн да ниет жакшы кылып эле бардыгын. Эми бардыгы эле жакшы ниет менен багып, жакшы ниет менен төрөйт. Анан ошо себебин кылыша албайт, жөнгө салыша албайт да. Анан Кудай буйруса, ушу балдардын жакшылыгын көрүп, ошо төрөй бергиле демекчимин. Коркпой эле төрөй бергиле, азыр бар заман. Ошо. Балалуу базар деп айтып калат, негизи эле үйүңүздөрдө кут берекенин жашап турганы сезилет экен. Балдарыңыздын күлкүсү жаңырып эле үйүңүздөрдөн жакшылык узабасын, жакшылык кетпесин дегендей. Биздин көрүүчүлөргө, бизге көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кайрадан кийинки эфирдерде канча аманчылыкта болуңуздар.